Soğan, бұл işke sen de тиешең барбы? Анда мені бұл жерден құтқар. Атаңа жардам бергің келсе, мені бұл жерден құтқарышың керек. Soğan, түшіндің бі? Шығар дейін мені бұл жерден. Полиция чақыр, бол. Полицияға чала албайым, Жесур. Мақұл, қамап қойышат, ова. Бирок Жесур қамалбаса, атаң қамалат. Сен өзің таңда. Екеуіні бірдей қорғай албайсың. Полицияға чала албайым, Жесур. Мақұл, қамап қойышат, ова. Бирок Жесур қамалбаса, атаң қамалат. Сен өзің таңда. Екеуіні бірдей қорғай албайсың. Seni oku adam söyle. Sühan seni oku adam söyle. Sühan aytpaysın mı? Beri gel. Sühan. Mağa emne olğan aytpay turup еш жаққа кете албайсың. Угуп атам сени. Эмне олған айтып бересің маға. Рызаға эмне себептен жардам бердің? Же атаң түрмеге отырат, же Жесур қамалат деп эмнени айткысы келди. Сен эмнеге коркутуп атат? Эмне бар анын колунда атаңды камата турган? Эмнеге унчукпай турасың, айтпайсыңбы? Айта албайым, Жесур. Айта албайым сага эч нерсе. Суранам, жалынам, сурооңо жооп бере албайм. Суранам. Ошондойбу? Макул. Sen дагы бир жолу көңүлүмдү калтырдың, Sühan. Sen дагы бир жолу менин көңүлүмдү ооруттуң. Мага дагы бир жолу чыккынчылык кылдың. Макул, сен мага айтпай эле кой. Бирок эмне болгонун албетте билем. Тиги Рыза деген адамдын колунда эмне барганына сөзсүз табам. Geçir beni Cesur. Geçir. Құдай ұрғыр. Туран. Бар сен бетіңді жуу өзіңө кел, анан барып кийимиңди алмаштыр. Унутпа, эч нерсе болгон жок. Шек жаратпа, уктуңбу?
Комиссар бүт жерди карадык, үйдө эч ким жок. Чогулгула кеттик. Акылдууга менин жубайым. Адалет чалып койсоң бола. Жакшымын деп кабарыңды белгис кана. Таксим бей, сизге бирдеме керекпи деп келдим. Жок. Жакшы элесизби? Капа болуп тургандайсыз, бирдеме болдубу? Сен ишиң эмне? Кааласам капа болом, кааласам болбойм. Сага эмне? Жогол, көзүмө көрүнбөй жогол. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Таксим бейге жолугайын дегем, үйдө бол. Бакчада отурат, чакырып коеюн, күтө туруңуз. Жаным жоңгой, тергөөчү бейди өзүм тосуп алам. Кош келиңиз тергөөчү бей, өтүңүз, үйгө кириңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Таксим бейим? Кеп түшүнбөгөн кандай аялсың сен? Көзүмө көрүнбөй жогол деп өтүм беле. Таксим бей, тергөөчү келди, сиз менен сүйлөшөт экен, ошого чакырып жатам. Келиңиз. Адалетти сурайын деп келген болсоңуз, убара болбоңуз. Каякта экенин билбейм. Сизге келген билдирүүнүн негизинде тоодогу үйүңүз текшерүүгө алынды, Таксим бей. Бирок ал жерде жок экен. Билдирүү кимден келиптир? Демек жанын куткарып кеткен экен да. Кесиптештерим ушул кезде корулданы тыгыр текшерип атышат. Жубайыңыз каерде болсо да табылуусу керек. Эгер сизге кабар берип калса. Уксаңыз, Таксим бей, качуунун кереги жок. Адалет айым колго түшүп бергени жакшы болот. Аны көндүрүңүз. Билдирүү кимден келгенин айткан жоксуз го. Ананда ал билдирүүнү ким жиберсе, мени жаман көргөн адам. Болбосо эмнеге жалган айтмак эле? Жалган экенин кайдан билебиз? Балким чын эле ошол жерде болсочу. Полиция келери менен качып кетти. Тергөөчү бей, мен үйүмдө кимди жашырганымды билбей калмак белем. Уксаңыз, менин жубайым менин үйүмдө жашап аткан болсо, мен да укмакмын да, туурабы? Жала бул, жалган жала бул. Ананда сиз эмнеге аны коргоп атасыз? Биз эч кимди коргогон жокпуз, Таксим бей. Бирок аябай кызыгып аткан болсоңуз айтайын. Белгисиз бирөө айтыптыр. Болгону бир аял экенин билебиз. Азырынча. Таксим бей, убакыт коротуу Адалет айымга терс таасирин тийгизип атат. Эгер сизге байланышка чыга турган болсо, колго түшүп берсин айтып коюңуз. Жакшы калыңыз. Демек, аял киши чалды. Анан да Адалеттин жашырынган жерин билирим менен жан дилим менен полицияга чалып айтып коем. Сени ве Михримах, сени ве Михримах. Сен дагы бир жолу көңүлүмдү калтырдың, Сүйхан. Сен дагы бир жолу менин көңүлүмдү оруттуң. Мага дагы бир жолу чыккынчылык кылдың. Сухан, Серхат бей, салам. Мен апаң менен сүйлөшөйүн деп келдим эле. эмне тууралуу? Адалет айым тууралуу. Эмне болуптур Адалет айымга? Уккан жок белең. Угуп атам. Ага, сиз билбейт окшойсуз. Адалет айым качып кеттир, ага. Не? Качан качыптыр? Кантип качыптыр? Эмне деп атасың, Кемаль?
ага токтосоңуз, кое турсаңыз. Кемал, айттым го сага, айтпай турсак болмок. Ага, тынчтаныңыз, суранам. Ага, Кое турсаңыз. Муну да корулуда кылды. Ошонун колунан келди. Жесур ага, токтосоңуз. Сен кылдың, туурабы? Сен качырып жибердиң Адалет айымды. Сухан, менин буга эч кандай тиешем жок. Кудай жалгакыр, калп айтпа мага. Суранам, ачыгын айт мага, каерде жашырып жүрөсүң аны? Акырын Сухан. Жок, мен акырын боло албайм ата. Башыбызга үйлгөн баледен кутула албай жүрөбүз. Сенин каталарыңдын, жалгандарыңдын айына мен кантип жашап жүрөм? Эмне кылып атам? Ойлонуп көрдүң беле? Билесиңби шуну? Ата, суранам, болду, жалган айтпа. Сага жалынайын, калптарыңды токтот, суранам. Көпөлөгүм. Ишен мага. Адалеттин качуусуна менин эч кандай тиешем жок. Макул. Ок, адалет корулудага келди. Жолуктук экөөбүз. Бирок азыр каякта экенин билбейм. Кемал, бирдеме кыл, токтот кал, Кемал. ага токтосоңуз. Тынччылыкпы, Жесур? Шашылып атасыңбы? Кирсем болобу? Адалет корулуда түрмөдөн качып кетиптир го, туурабы? Мен да ушуну сүйлөшөйүн деп келдим. Биз да чыгып бараттык элек. Кемал, жүр. Келиңиз, үйдө сүйлөшөлү. Өтүңүз. Жесур, бул жерге сага эскертүү берүү үчүн келдим. Бирок тергөөчү катары эмес. Сени кадырлаган, адилеттигиңе ишенген киши катары. Болду, Жесур. Ачуу калтырып жаңылыштык кылып алба. Сени түшүнбөйт деп атасыңбы? Сиз мени түшүнө албайсыз. Апамды өлтүргөн киши жазасын алмайын, менин жаным жай албайт, түшүнүктүүбү? Жашоомду уланта албайм. Тынч жатып уктай да албайм. Мен бүт үй бүлөмдөн ажырадым. Үй бүлөмдү жок кылышты го. Менин балалыгымды уурдап алышты. Муну көрбөгөн адам мени кантип түшүнөт? Көрбөгөнүмдү кайдан билесиң? Мейли. Бул жерге келүүмдүн себеби бул. Эгер Рызанын апаңдын өлүмүнө тиешеси болсо, сөзсүз түрдө жазасын алат. Сарсана болбо. Рызаны да, карындашын да мага кой. Жаңылыштык кылып алба, Жесур. Өзүңө да, башка бирөөгө да залкаңды тийгизбе. Колуңдан келишинче баледен алыс тур. Макул. Макул. Эч кимге залакамды тийгизбейм. Сөз. Бирок сиз тиги да артымдагы адамдарды жок кылыңыз, жарайбы? Могу өңдөрдү карасаң? Ооба, чын эле өзгөчө түстөр экен. Бул кандай иштейт? Зымы каерде турат? Мына турат го, Жакиде көрбөй атасыңбы? Жок, мен көргөн жокмун. Мейли, сен тим кой. Кымбаттуум. Көздөрүңдү бир мүнөт телевизордон алып, муну карап коесуңбу? Карасаң жаным, акырындап кийим-кечек алышыбыз керек. Нурхан үчүн. Нурхан? Апаңдын ысымын ыйгаралы деп ойлодум, сен каалабайсыңбы?
Мени ушинтип алдап коем деп атасың Жахиде. Ал эмне дегениң, жаным? Кызым төрөлсүн. Анан сени менен сүйлөшөм шашпай. Сениби, Билент, сениби? Баары сенин айыңан. Ошончо күн курсагына жаздык коюп ошол жүрдү беле. Буга эмне болуп калган тобо? Акылынан адашыптыр баары. О, адаштым. Сага да чалган жокпу? Кудайым ай, ачыгын айт, Нежла. Макул. Бирдеме билип калсаң, дароо мага чалын. Эмне болуп атат бул? Корлуда. Каракчы болуп калган го бул. Эми жолунду тарай баштаптыр. Терезеңди ач. Эмне керек сага? Түш унадан сүйлөшөлү. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Адалет жөнүндө сурап аткан болсоң, бүгүн тергөөчүгө да айттым. Ал темага менин тиешем жок. Жок, аны сураган жокмун. Аны сурабайм, камсанаба. Корлудада корлудалыктарга ишеним жок экенин ансыз деле түшүндүк. Сенден сурайын дегеним, сен Суханды эмне болгон баткага тыгып салган болсоң, мен анын баарын териштирем. Тиги Рыза деген неме, тиги ит сага таандык эмне билет? Суханды эмнеге шантаж кылып атат? Ушунун баарын мен ортого алып чыгам. Сен камсанаба. Сен эмне болгон атасың деги? Эмне жашырып жүргөн болсоң, эмнеден коркуп атсаң, Сухандын жашоосу коркунучтуу экенине кантип көз жумуп атасың? Өзүңдү коргоп калуу үчүн Сухан орто жолдо калуусуна кантип уруксаат берип атасың? Кызыңдын кыйналуусуна кантип чыдап атасың? Сен ушунчалык акмак киши белең. Колумдан келгенде ал акмакты жөн коймок билем. Өз колум менен өлтүрмөкмүн, бирок тиги акмак билгендеринин баарын досуна жөнөтүптүр. Өзүн коргоого алыптыр. Ким экен ал досу? Билгенде го. Эмне болуп атат бул жерде? Эч нерсе болгон жок. Атаң менен сүйлөшүп атабыз. Эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар? Эмнени сүйлөшүп аттыңар эле, ата? Рыза маселесин кайдан билет бул? Сен бирдеме айттыңбы? Айткан жокмун, өзү билди. Билентим. Сен мага каалашыңча ачуулан, бирок мен сага жаман эч нерсе кылган жокмун. Мен сени жалгыз бой чоңойттум. Сенин көңүлүңдү карап, өгөй атанын колунда калбасын деп турмушка да чыккан жокмун. Мен үчүнбү? Албетте сен үчүн. Чын элеби?
Турмушка чыкпаганыңыздын себеби өмүр бою Таксин Корлуданы күтүп жүргөнүңүз эмеспи? Ошол киши ууландырдыбы сени? Ошол үйрөттүбү сага ушунун баарын? Бүлент, сен эмнеге мынчалык ырайымсыз болуп чыга келдиң? Сиздин айыңыздан. Сиз да атама каршы ушундай ырайымсыз эмес белеңиз. Ал сизди сүйчү аябай. Аябай катуу сүйчү. А сиз аз да болсо сүйгөн жоксуз. Сүйүү жок үйдө чоңойдум мен. Анан атам каза болду, ансыз деле мен сиз сыяктуу сүйүүнү билбеген ташбоор аял менен жападан жалгыз калдым бул үйдө. Сиз болгону жашоодо көргөн кордуктарыңызды сизди сүйгөн адамдарыңыздан чыгарган аялсыз. Калппы? Таксин Корлудан унута алган жоксуз, туурабы? Ага болгон жек көрүүңүз, кечиресиз, ага болгон сүйүүңүздү, ага болгон махабатыңызды, ага болгон жалындаган сүйүүңүздү унута аласызбы? Сиз атамды сүйдүңүзбү деги? Жесуру мындай болсун, сиз мени жакшы көрө алдыңызбы? Ушулбу жооңуз? Таң калдырдыңыз аябай. Таң калдырдыңыз. Корлудага каршы колунда көзүрү бар экен. Муну Сүйханга да колдонуп атыптыр. Аны сүйлөтүү үчүн аракеттерден майнап чыкпай жатса. Ага бүгүн Корлуда өзү айтып алды. Бир досу бар эмеш тигиттин. Билгендерин ошого жөнөтүп турат экен деди. Мен да ушуну айтайын дегем, Жесур. Бул адамдын ким менен сүйлөшүп мамиле түзгөндөрүн билишибиз керек. Бирок кантип? Зикаи деген таанышым бар тергөөдө. Тиги телефондо кимге чалып, ким менен сүйлөшкөнүн билип бере алат. Балким ошол жактан бирдеме билебиз. Сен мага бир күн убакыт бер. Албетте, албетте ага. Мен да ошол учурда адалетти издеп көрөйүн. Жесур. Жок, камсанаба. Бүгүн тергөөчүгө да сөз бердим. Ишен мага. Эч нерсе кылбайм, тынч отурам. Жөн гана сураштырып көрөйүн, сөз берем. Өтүңүз Таксин бей. Сен кылдың, туурабы? Адалеттин дарегин сен бердиң бе полицияга? Көрдүңбү, эми мен деп таппай жатам. Жетишет! Мындан ары мен сен жөнүндө эч нерсе уккум келбейт, Таксин. Жакамды кое бер, уктуңбу? Жогол, кет, экинчи көрүнбө көзүмө. Сен менин уулумду уурдап алдың. Күйөөмдү алдың, жашоомду уурдадың, жаштыгымды талкаладың. Менден ала турган эч нерсең калган жок. Жогол, экинчи көзүм көрбөсүн сени. Эч качан бул үйгө карам шилтебе, жогол. Официант. Ага, тергөөчү. Ага. Алаңдабай тынч отур. Тергөөчү кош келиңиз. Байкашымча күндө келчү болдуңуз го. Кош келдим. Ошондой болуп атат. Кудай ай. Туран,
Сен тамагыңды жеп бүтсөң кааласаң бөлмөңө чыгып сала бер. Мен тергөөчү бейди коноктойын. Макул ага, макул. Кош келиңиз. Жигиттер бул жакты карагыла. Тергөөчүгө стол даярдагыла. Жок, тим коюңуз. Мен көпкө калбайм. Отуруңуз Суранам. Келиңиз. Карындашыңыз тууралуу бир эки суроом бар. Качып кеткен уксаңыз керек. Аны уктум. Шаарчада мындай нерсе баттарайт эмеспи. Султанбейден уктум. Ооба. Өзү менен сүйлөшө алдыңызбы? Мага чалат деп ойлобойм. Мамилебиз жакшы эмес, тилекке каршы. Бул жер ал каалаган үчүн сизге берилиптир деп уккам мен. Мамилеңер анча деле жаман эмес окшойт. Түрмөгө барып жолугуп да турат экенсиз. Сиз түрмөнү куруп, күнөөлүү адамды да таап койгон экенсиз го. Жок. Мен чындыкты издеп жүрөм. Аны эртеби кечпи таап чыгам. Буйруса. Колуңузга эмне болду? Уялтып жатасыз мени, тергөөчү. Баарын байкап турат экенсиз. Ооба, колуңузга катуу нерсе тийген окшойт. Эмне болду эле? Өзүңүз билесиз да эми кээ бир аялдар жырткыч болот. Бул жакты карагыла, тергөөчүнү тейлегиле. Жок. Жок, болбойт. Мындай кылганыңыз болбойт. Шам шуметиңиз жок дегенде. Эртең жолуксак болобу? Сен менен сүйлөшөйүн деген байке. Макул.
Kemal, угуп атам ага. beri gelsen bir minutка. эмне болду ага? Sağa ötünүчүм бар. Sükanın артынан аңдып жүрсөң жакшы болмок. Тиги Рыза Акмак ага жакындай турган болсо дароо кабар бересиң. Макул ага, камсанабаңыз. Бülent'ти карасаң, демек ушул себептен бат-баттан келип аткан экен да. Демек ошондой. Сухан, тез арада Бülent'ти компаниядан четтетишибиз керек. Ал үчүн жетекчилер кеңеши менен чогулуп чечим чыгарышыбыз керек. Анан да өнөктөштөрдүн көбүнүн колдоосу керек чыгаруу үчүн. Сенин жана Жесурдун колдоосуна муктажбыз. Макул, мен даярмын. Жесур да компанияга келбей калды акыркы күндөрү. Ал менен да жолугуп сүйлөшүшүм керек. Эмне болду? Сенин оюң кандай буга? Bülent. Анда мындайды күткөн эмесмин. Bülent, бул кылганың туура эмес. Жок. Жакшы эле кылган экенмин. Ишенсең көптөн бери ушундай бактылуу боло элек болчумун. Апаңчы? Корхан? Сюхан? Чынын айтсам, аларды ойлогон да жокмун. Бир гана кимди ойлодум билесиңби? Сени. Бану эмне дейт деп? Мени таштап кетеби? Мага колдоо көрсөтөсүңбү? Эми колдой албасам дагы сени түшүнөм, жаным. Эмнени сүйлөшөйүн деп СМС жаздың эле? Атам тууралуу. Уксаң, Сухан, ортого түш деп атам жөнөткөн болсо. Корхан, атамдын бул жерде сени менен сүйлөшүп атканымдан кабары жок. Жок, убара болбо деп алдын ала айтып коеюн. Ооруп атат Корхан. Ооруп атат? Ооба. Болгондо да аябай оорулуу. Эми тез кылышты, бирок жыйынтыгы келе элек. Эгер божомолдор туура чыга турган болсо, абалыбыз жакшы эмес. Жүрөгүбү? Андан да катуу оору. Албетте колубуздан келгенин жасайбыз дечи. Мен башка доктурларга да көрсөтөм. Эми эмне кылыш керек болсо кылабыз. Корхан, атам менен таарынышып жүрө бересиңби? Себеби өмүрү кыска болуп калышы мүмкүн. Бану. Мага турмушка чыгасыңбы? Кайдан чыкты бул сунуш? Сени сүйөм. Сени чын жүрөгүмдөн сүйөм. Мынчалык өзүмө ишенген эмесмин. Сен менин кыялымдагы аялсың. Сен мени издеп жүргөн аялсың. Bülent, бирок мага бир аз убакыт бер. Убакытпы? Эмнеге? Сага убакыттын эмне кереги бар? Сага жөнөкөй суроо берейин. Мени сүйөсүңбү? Же сүйбөйсүңбү?
Жаным. Буга сүйүп же сүйбөгөндөн тиешеси жок. Үй бүлө куруу олуттуу чечим. Билесиң, мен жалгыз эмесмин, уулум бар. Бул иш оңой эмес да. Бул сунушка аны да көндүрүшүм керек. Түшүнүп атасыңбы? Көрсөтөм сага, көрсөтөм. Эмнени көрөт экем? Сага айткан жокмун, Рейхан. Өзүң менен өзүң сүйлөшүп атасыңбы? Жинди го. Жаным, мен балага керектүү буюмдарды алган чыгып бартам. Корхан сурап калса айтып коесуң, макулбу? Сага көрсөткөн бөлмөнү бошоттуңбу? Бошоттум. Жакшы. Ийгилик ишиңе. Рахмат. Нежла. Салам, кандайсың? Жакшы. Түнү бою иштегем, азыр үйгө бартам. Убактың барбы? Бир аз сүйлөшсөк болобу? Анан балким сен бүгүн кечинде Жакиде экөөңөр келсеңер го кечки тамакка. Анан да таарынычыңарды таркатып дегендей. Эмне дейсиң? Макул. Байке, Жакидеге эч нерсе айтпай турсак, азырынча оозунан чыгып кетпесин капыстан. Албетте, ал тилин тыга албайт, бирок камсанап ага эч нерсе айтпайм. Экөөбүздөн башка эч ким билбей турса жакшы болмок. Мен атам айтканга чейин. Макул, Сухан. Макул. Жакшы. Анда кечирээк байланышалы. Сүйлөштүк. Адалет айымдын. Азыр каякта экенин билесиңби? Каерде жашырынып жүрөт? Билбейм. Кайдан билмек элем? Полицияга да айттым, мен эч нерсе билбейм деп. Адалет айым мени алдап, анан качып кетти. Ук, мен полиция эмесмин. Мыйзамдарга башы ийбей турган адаммын. Ошол себептен мага ачык айт. Сен жардам бердиңби Адалетке? Корхан. Ай, келгениңди көрбөй калыптырмын. Жакиде каякта жүрөт эже? Буюм алам деп чыкканына 2 саат болуп калды. Сага эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Жок, сага бирдеме болгон. Көрүп турам. Баягы эле иш эже. Ай, саар сана болбочу. Баары жакшы болот. Анан да жалган дүйнө бул. Ага чурка, буга чурка. Маңдайга жазганды көрөсүң. Ай. Рейхан. Рейхан, жүгүр. Ал буларды колумдан жыгылам азыр мен. Албетте. Албетте, күнөө өзүмдө да. Кош бойлуу экениме карабай дүкөнгө жалгыз барсам чарчабайм банан. Бирок мени да аяп койсо болот. Мейли. Бүт баары кызым үчүн. Сөз бердим өзүмө. Мындан кийин даттанбайм. Эч качан. Айтып койгонуңда бирөөнү жөнөтмөкмүн. Өзүм барып келдим жаным, рахмат. Кечкиге даяр бол, чарбага барабыз. Элдештиңерби таксин ата менен? Чын айтам, билгенимди айттым сизге. Таксин Бейдин да башканын да тиешеси жок.
Түшүнүктүү. 2 күндөн бери уктай албай жүрөм. Бул ишке аралашпай эле койсом болмок. Бирок адалет айым суранды, эмне кылмак элем? Каякта экенин да билбейм. Акыркы жолу тоодогу үйдү полиция текшерүүгө алган күнү мага чалды. Жумушум бар, ошону бүтүрүп 2 саатка жетпей келем деди. Бир кат тууралуу айтты. Таксин Бейге жазган экен. Кандай кат? Билбейм. Келген жок ал күнү, андан кийин чалган да жок. Эмне жумуш бар экен? Айттыбы? Байкесине бармак, менимче. Рыза. Мунун артында да ал чыкты. Тынччылыкпы Корлуда? Мага конокко келдиңби? Бас жаңды бетиңе түкүрүлекте. Адалет каякта, сен билесиңби? Сен билбесең мен кайдан билмек элем? Сага чалган жокпу? Эмнеге чалмак эле? Жардам сурап өлсө да чалбайт. Жардам сурап эмес. Анда эмнеге? Сенин жооп беришиң үчүн, балким коркутууларыңды токтот деш үчүн. Жок, кое тур сен. Түшүнбөстүк болуп жатат окшойт. Мен эч кимди коркуткан жокмун. Болгону келишим түздүк. Карындашым сени коргоп калуу үчүн берген сөзүнө турайын деп чечкен окшойт. Мени кара. Адалетти менден алыстатууга эч кимдин күчү жетпейт, түшүндүңбү? Муну эч качан эсиңден чыгарба. Макул, айтканыңдай болсун. Анда аны көрүп калсаң менден салам айт. Мени кара. Мени менен маселең болсо анда экөөбүз сүйлөшөбүз, түшүндүңбү? Аялыма, кызыма тийбегин. Эгер аларга бирдеме боло турган болсо, жазаңды өз колум менен берем. Билип кой. Болбогон кеп Корлуда. Бир тал чачым жерге түшсө, жыйынтыгын жакшы билесиң. Аялыңдын качып кеткен жерине отургун келбесе, анда менин ачуума тийбе. Менин айткандарымды эч ким укпасын, суранам Жесур Бей. Жок болом анда. Жок, сен камсанаба. Бирок Адалет акыркы жолу Рыза менен жолукканы баратканын тергөөчү билиши керек. Бир айласын таап изилдеп көрсүн. Жок, кыжалат болбо, коркпо. Сен жөнүндө ооз ачпайм. Макулбу? Үйүңө жеткирип коеюн кааласаң. Жок, рахмат. Таксин Бейдин жакшы көргөн тамактарын даярдадык. Колуңа береке. Эс ала берсең болот. Кандайча? Калганын өзүм жайгырам, мурчулугу жок. Мен да силер менен чогуу отурам го деп ойлогом. Үй бүлө өзүм менен чогуу тамактанабыз. Түшүндүм. Аш болсун. Тынччылыкпы көпөлөгүм? Даярдык күчтүү го, конок күтүп атабызбы? Мына өз убагында. Сюрпризби? Кош келгиле. Баарыңарга салам. Киргиле үйгө. Жаным, бул үйгө конок катары келем деп ойлогон эмесмин. Өтө кызык. Атаке, кош келгиле дебейсиңби? Эмне болду, Сухан? Булар кайдан чыга келди? Бул кечте баарын унутуп, баягы эски күндөрдөгүдөй чогуу отуруп тамактаналы деп чакырдым ата. Суранам, мен үчүн. Керемет пикир, Сухан. Азаматсың, жакшы кылыптырсың. Карасаң, Корхан бир кадам шилтеп сага элдешүү жыйын узатты. Аны кабыл албай коюу жарашпайт сага. Жакшы. Келгиле анда. Жүргүлө. Тамактанууга отуралы. Алар жолугуштубу билбейм, бирок
Адалет Рыза менен жолукканы бараткан экен. Ишенимдүү булак, ооба. Аны айта албайм, тергөөчү бей. Мен сөз бердим ага айтпайм деп. Бирок сиз муну билишиңиз керек деп ойлодум. Билгениңиз жакшы. Макул, көрүшкөнчө. Ага, эгер биз керек болбосок, апам үйдө жалгыз экен, барып келсекпи? Анан сагындым. Кыжалат да болот атам. Албетте Ширин. Маселе жок, барып келгиле. Менден салам айткыла. Рахмат ага. Ага, Рыфат ага келди. Эгер ачка болсоңор тамак даяр турат. Рахмат Ширин. Көрүшкөнчө ага. Көрүшкөнчө. Жакшы калгыла. Тынччылык бага? Жакшы кабарың бар сыяктуу. Менимче, жиптин учун таптык окшойт.